Жалпыңыздарга ассаламу алейкум ардактуу Ошкор каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандездер, амансыздарбы? Биз сиздерге нукаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Бештал айылында турабыз. Нукат району Бештал айылы. Бүгүн 10 апрель 2022 жыл. Экранга назар салып байкаңыздар, мына эки ат чыгат экен бул чыгарылышта. Ээси жанымда туруп маалыматты берет. Чогуу болобуз, лайк басып бөлүшүп коюңуздар, байкаңыздар. Мына торат чыкты. Ушул торат биринчи номерде. Ушул тууралуу маалымат беребиз сиздерге, бөлүшүп өтөбүз. Токточу, жаныбар. Тез ат окшойт да, мындай движениелери жуун жолпусунан келген ат экен. Бул канча жаш болуп калат ошондо? 4 жашар болот эми. 4 жашар, жаңасы. Жаңасы. Мындай тогу күчтүү курчат окшойт да, мындай басыгына караганда мындай кайсарланып басат го жаныбар. Мына кабагыны, кабактарын байкаңыздар. Бул породасы кандай болуп калат экен? Порода чистый карабайыр. Карабайыр эле? Карабайыр. Да, бурчу айландырып. Карабайыр. Карабайырдан чоң карабайыр. Карабайырдан баягындай тазалар окшойт да? Старый Азыктары кыргызскийге таза. окшогон. Путу колду тазабы? Таза. Эч жеп ичтер. Az туруп тура. Ушундай, аз дене мүчөлөрүн жакшылап алып алайлычы, анан кийин жеп ич кандай аттын? Жебиши өтө чөткү. Эч айыбы жокпу, колго жобош элеби? Жок. Мындай жашыраак эле бала минип турганына караганда колго жобош окшойт, а? Ооба, шу бала өзү шу тай 2-3 ай ылыгында келген боюнча шу бала өзү шу тайды минип Кулунунан бери чоңойтуп келет абы. Кулунунан бери чоңойтуп келет экен. Чабандез экенсиң да, сени палван кылып турду команда бул, а? Ондо булун улактары кандай? Кайсы улактарга салынды? Улак аласа. Буну 5-5ке hem чапса болор. 5-5ке торпо улакчы, торпо улак, каламан улак. Күлүктүгүчү, күлүктүгү. Вообще зор жүгүрөт. Зор бул атка кирип уруштары кандай? Сен өзүң саласыңбы? Атты кандай урат экен? Жакшы. Катты эле урабы? Же аябы жакшы бол. Катты урабы? Салабы? Мындай улак ашкандачы? Улак ашканда жым турбайт. Сразлап чип кетеби? Кана бурчем поворотторун көрүп туруп анан бир күлүктүгүн да бир көрсөтчү. Улактын атынын. Bir aydan beri turup kaldı şu. Азыр туруп калды кичине. Азыр туруп калган ат экен, жаныбар. Байкаңыздар, ошондой болсо дагы сиздерге көрсөтүп өтөмүн. Bir жогорго чабам бул. Кой берчи ушундай эле. Ич жаныбар, буга жайдак чабат экен мына чабандези. Туруп калса дагы кичине чабап көрсөтүп берем деди. Секинирак чап бул өтө тез келип калат да просто. Тез келип калат, токтой албай калабы? Мына поля сал кичинелик кылат да. Бул ошо менен каттык жүгүрөт. Дальний күчтүү атпы, дальныйга. Келген ошо жаккан адам минип көрүп, анан айылда бардыгы бул атты билет, таныйт. Бул айылда мына билет экен да. Билет, буну көпчүлүк Таанымал эле атпы? Жүрүшүнө гап жок, бардыгы жүрүшүн билет. Үйүрү кандай экен анында? Hiç үйүрүнө ама бирок коюп көрөлүк. Үйүргө койло элекпи? Жайдак чабат экенсиң да, чабандез, молодецке. Ат күлүк тез экен, эч кандай мына камчы, самчы, мындай Жок. атың уверенный болсо ушинтип эле көрсөтүп коет экенсиң да, жайдак эле. Жайдак эле. Ошондо бул азыр биринчи номердеги ат ушул болду, а? Биринчи номер. Биринчи номерде бою 1.60-тан жогору окшойт. Бою ооба 1.68. 70ке барбайт го. 1.67-8 плюс болот. 65 пилусу менен экен да ошондо. 1.65 пилусу менен экен. Дене мүчөлөрүн эми шашпай алып көрсөтсөк. Секин бастырчы экен мындай басыктарыны, туяктарыны дагы жакында беракка кайтарып эми. Кадеги чейин эле жетип барат экен да, жайдак чабат экенсиң да, молодец. Так, ошондо эми токтот. Аттын басына токтолбойлу, ат жакшы экен, көрдүк, күлүктүгү дагы мындай дене мүчөлөрү мындай жуундугу мындай чыңалып байкалып турат, моюндары дагычы. Эми аттын баасына токтолбойлу, баасы канча экен? Жакыныраак айтканда мындай сатыш ниет болсо. Канаса жакын айтканда 400 миң сом. 400 миң сом. 400 миң сом.
Atты баягында атка урдуруп көрөм, салып көрөм, чабып көрөм десе, Bir razin. аттын үстүндө урдуруп көрүп акча санаса ham болот. Мына ээсине маалымат Mına yer sal mınday. тарыраак болуп калды. Аракта неме атана ат турган жерде дубалдар бар, шөлөргө уруп дубалдарды мындай удар ташыган. Дубалдарды ham уруу. Шуга окшогон өнөрлөрүн эсиче көрсөтө беребиз. Ылгабайт экен да, бул Ылгабайт, оң портер машина сачына карабай уруу берет. Ошондой кылып келип көрсөңүздөр болот экен, ишеничтүү ат деген. Эми мындайча айтканда, Кудай кааласа өзүңүн ден соолугуң, аттын ден соолугун берсе, гарантия деп койсо ham боло берет экен да улагы. Улагы гарантия экен мынакей туугандар. Палван адам аты. Палван адамдын аты. Палваны келишсе ат уят кылбай, сорундарга салып бере турган ат экен да, мындайча айтканда. Биринчи номердеги ат ушул болду. Эми экинчи номерде кандай ат чыгат? Экинчи номерде бул российский ат чыгат. Российскийби? Будан ото чоң ат. Будан да чоң ат чыгат экинчи номер. Келгенде аны ham көрсөтөбүз. Мына лайк басып коюңуздар, мына карабайырды байкадыңыздарбы? Ушуну менен биринчи номердеги чыгалышыбыз аяктады. Эми экинчи номерди кайра эле өзүң менен чыгасың кем? Ушул бала өзү менен чыгат. Мынакей. Биринчи номердеги. Бул скорость жаман кетти. Катты келгенде скорость тез экен өтүлө. Эми экинчи номерди дагы үйүнөн минип чыкты. Бул экинчи номерге байкаңыздар, баа бериңиздер, кандай ат экен, ээсинен болгон маалыматты бөлүшүп, айтып өтөбүз. Лайк басып коюңуздар. Бул атты күчтүү ат дедиң, ушул өрөөндүн күчтүү аттарынын бири деп айттың эми. Шуну айтып турчу, эми бул толку аламан улактарга салынганбы? Аламан улакка мына ото жана кийинде ham көрөсүз окшум. Таанымал атпы мындай? Мына токтотчу бул. Вообще жуун жолтусунан келген чоң ат экен жаныбар. Охо. Бул баягы жерде нарактан келип атканда кичине көрүндү эле. Бою канча чыгат мунун? 170. 175 бе? Көкүрөктөрүн. Жашы 5 жашар дедиң, Муну эми өзүң чабасыңбы же палвандарга берип чаптырасыңбы муну? Бул балага сал азырынча бул кичинелик кылабы? Чоңдоп кылат бул бала өзү. Азыр бул ат ушун эле чоң ушун. Чоң палвандарга чабат. Чоң палвандар мында атактуу палвандар чабып жүргөн эле атактуу жакшы аттардын бири экен да. Райондун жакшы аттарынын бири десек дагы жаңылышпайт экенбиз. Бул Россиядан келген дедиңер, туяктары ham өзү бар экен, жаныбар. Наракка бурчука мындай соруларында байкайлычы аттын. Токто эми. Бул күлүч байлап коесуң го, иштетесиңби? Иштетип атасыңбы? Кошко кошуп атасыңбы? Өзүбүздүн ончо-мунча дыйканчылык иштерге бир-эки салып, дыйканчылык иштерге ham салып жүрүп атасың. Кичине бастырчы эми ушу турушта мындай жан баштарыңы, дене мүчөлөрүн кайтара бер. Так. Ошондой бастырып эми токтотчу. Так. Торпок улагы гарантия экен, онда бул чабылып таанымал ат болсо, жакшы. Өзүбүз таладан алып келдик иштеп. Таладан азыр иштеп келди. Аздан кышын тынбайт бул. Кышында улагга чабылат. Кышында жазында иштетилеп ат. Өзүбүздүн поляларда иштетебиз. Поляларда. Толка торпок улагга салынганбы же беркиндей улактарга дагыбы? Торпок улактарга. Укам, сен өзү канча жаштасың азыр? 15 жаштасың. Атты баягы атты биринчи номердеги ат сени палван кылган окшойт, жайдак чабып да көнүп калсың, камчысыз эле атка сразу эле түшүп атасың, кою бергениңде кетип. Болгон 15 жаштасың. Өзүң улакка азыр чабасың, ашырып эңип аласыңбы? Ош наркатыңда, кичинесинде. Бунусу сал чоңдук кылат экен, сага? Бул палван Будан жетпейсиң, Одан жетесиңби өзүң эңип? Жетем. Сени ошол ат палван кылтырда, мындайча айтканда, үйүңдүн алдында улак болот экен. Бул атты эми жакшы акчага берилбеди деп айттың да, мындай таанымал ат бардык эле көбү. Эми полный билбесе ham билгендер бар экен да, ушул өрөөндө. Чоң акчага берилген эмеспи? Меймандар келгенде
koңшу мамлекеттерден мыймандарга берилген эмес. Афганистандан Afganistandan kelген буга дагы. Анда просто биз ат өзүбүзгө жактан үчүн сатпайбыз дедик элек. Онда сатыш ой жок эле. Сатыш ой жок эле эми мындай эме кылып кетти. Бул эми азыр иштетилип, чабуу эме жүрсө мунун да мындай жеңилдигин көрсөтүп койсок болобу Ооба, аттын. буну чалып, бул жүгүрүп, улак ойноп чарчабайт. Мындай өзү чоң көрүнгөнү менен мындай жеңилдиги жеңилби? Ана укам бир мындай айлантып бир кое берчи, анан кийин баасына. Мына 15 жаштагы чабандес сиздерге чабап көрсөтүп атат бүгүнкү аттарды. Өзүнүн улакка салынып жүргөн аттарын көрсөтүп берет. Сиздерден лайк болсун, ошко бар бизден жаңы чыгарылыштар болсун. Эми баасын эме кылайлы дагы бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Токтоторчу. Оозу жумшак окшойт, токтотуп алдың атайым мындай. Салатына караганда болду жумшак. Так, токтоп тур эми укам. Атты көрдүк, жеңилдигин көрдүк. Эми баасына токтолбойлу аттын баасы канча болду экен? Палвандар чапкан, сорундары да бар баттын. Палвандар алып сорунга таштаса керек. Баасы кандай болду? Баасы Сырбайдан калабы же? калат. Сырбайдан ат жаккан болсо, келип биз айткан дареке келип көрүп, анан кийин өзүңөр секин келишип аласыңар ат жаккан болсо. Чоң акчаларга суралган ат экен. Жетелеп койгон. Лайк сиздерден лайк болсун. Такага турушу кандай? Такага турушу бул ошум эле мындай умный ат. Жоош. Колго жоошпу? Так, мынакей. Баасы сыр болду мына туугандар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Эми ээси менен байланышын, телефон номерлерин айтып өтөбүз. Плюс 996 менен 554 95 17 номерине байланышып бересиздер. Эми бул сиздерге толук маалымат айтылды. Калган маалыматты ээсинен аласыздар эми. Биз Ошко бар каналы сиздерге жеткирип өттүк. Бул аттардын кличкасын сурапмын укам. Кайманаты барбы? Королбу? Кайманат корольбу? Өзү мындай наракка бурч эми укам. Танка десем боло берет экен, король экен кайманаты. Мына көрүңүздөр, колго жоош. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Лайк басып, бөлүшүп коюуну унутпайсыз туугандар.